Анча-мынча берилген суроолорго капа болбогула, себеби дебат есть дебат, мы должны очень прекрасно провести. У нас Максим Бакиев келгенде кетип калдым деп атты. Максим Бакиев менен чогуу эле бизнес кылып жүрбөдүң беле? Не болду? Эми урматтуу камчыбек, Максим Бакиев менен чогуу кылган бизнести сен өзүң жакшы билет болушуң керек. Өзүң кандай кылгансың бизнести? Мен болсо 2006 жылы Бакиевке каршы чыгып туруп, аянтка кыйкырып, конституцияны кабыл алганда, сен болсо парламенттен туруп алып туруп конституцияны өзгөрттүң, ошол себептен Бакиев бүгүн бийликтен кетти. 2006 жылдан баштап, Sen aytпайсың. Мен 2006 жылдан баштап менин компанияларым немеде соттон башы чыккан жок. Мен кантип Максим Бакиев менен иш кылдым? Кандай соттон башын жүрдүң? Максим Бакиевдин офисинде жүрбөдүң беле? Максим Бакиевдин офисинде жүргөнүмү сен көрсөң анда айтпайсың ошону. Айткам го. Мен эч качан Максим Бакиевдин Вот когда ты первым вице-премьером работал, я же тебе говорил. Мен эч качан Максим Бакиевдин. Вот, например, когда ты работал первым вице-премьером, да? Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Когда первым вице-премьером работал. Я же тебе говорил об этом. Ты тоже тогда признавался, да, эта власть нехорошо идет. Ты признавался. Мы с тобой разговаривали насчет эту тему, правильно? Биз экөөбүз Ошко учуп баратканда, мен сага айтканмын. Булардын иши болбой калды. Мындай дегенде сен мени колдогонсуң. Анан кийин барып туруп ошол Максим Бакиевдин тоюна бардым. Анан дагы бир суроо. Нурбек, досум, дагы бир суроо. Мына айтып атпайсыңбы? Жанагы мен иштедим деп өтө кыска мөөнөт иштедиң. Туура жаман иштеген жоксуң, жакшы иштедиң. Эч кандай претензия жок. Бирок мен бир суроо бар да. Кечээ күнү мен алайда жолугушууда Нур айылынын элдери мага суроо берди да. Курган үйүңөрдүн сырты урай баштады. Ошону келип жардам бербейсиңерби деп. Мен билем. Ошол үйлөрдү тандоо компаниясынын строительный компаниянын председатели сен болдуң эле. Мына азыр эми ошол үйлөр урай баштаптыр. Эмне кылабыз? Эми биринчиден урматтуу камчыбек досум, МЧСтин жетекчиси болуп турганда ошол үйлөрдү сен кургансың. Дагы бир эки компания бар. Эми мындай. МЧС, мен жооп берип коеюн. Мына жок. Сен мына көрдүңбү? Өтө кыска убакыт иштеген үчүн даже ким курганын билбейт экенсиң. Жок, эмнеге? Биз эч качан үй курган эмеспиз. Биз эч качан үй курган эмеспиз. Биз ал жерде жол курдук, электроэнергия курдук, спортзал курдук, баня курдук. Ошол жолдорду курдук, бардыгы. Туура, бир топ үйлөрдө ошо МЧС колубузда тийген жок. Отчет катары чыгаруудам $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанк не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 70 84 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллах ыраазы болгон болсун.
ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн эм банк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. МЧС курган. Ну зачем так? Анан кийин жанагы 1 минут калды. 1 минут. Зачем двуличие показывать? Если МЧС руками не трогал, вот 7-тысячный у меня коллектив имеется. 7-тысячный коллектив у меня имеется. МЧС ни одного дома там не строил. Понимаете? Это твоя компания строила. Вот, пожалуйста. Чындыкка келсек, бул тендер. Мен биринчи вице-премьер боло элек деп алган иш, бул биринчи. Belki маселенин барын жогорку кеңеш, айыл өкмөттөр, акимият, бардык министрлер чече турган маселеге биз мо курултайдын делегаттары келип бутубуз чалынып отурат да. Менин айтарым дегеним, кыргыз элинин мына туризмди тозобуз деп атабыз. Ошолор тозгонго курултайдын делегаттары кыргыздын кыргыз экенин тааныткан идеологияны көтөрүшүбүз керек. Биз башка тарабынан жардамдашыбыз керек. Bir шайланган делегаттардын 1-2 күн менен чектелип калбай, кийинки курултайдын шайлоосуна чейин делегаттардын эл алдындагы милдеттери үчүн кызмат кылуусуна мен туура деп эсептейм. Бирок биздин багыттарыбызды башка тарабынан көздөп, башка жагынан элге, элибиздин духун, рухун көтөргөнгө чыксак, бул жерде эң сакалдуулар отурасыңар, жаштардын баарын жана бир жерде айтылып атат го. Бүркүттү, кыргыз бул бүркүт. Асманга бийик эркин учуш керек. А биз болсо бояка отуруп алып, бүркүттө болгон балдардын баарын тоокканага камап атабыз. Мен силерге айтып кетерим, курултайдын делегаттары мындан кийинкиде эгерде курултайдын делегаттары идеологияны кыргыздын аркы өзүбүздүн иштерди жасай албасак же курултай таркаш керек. Болбосо бул майда барат баарын маселени чече албаган жогорку кеңешти таркаталык. Рахмат көңүл бургандарыңыздарга. Чыныбай Турсунбековдун аялы кайсы бир мошенниктер менен байланышы аны билесиздер. Анан ошонун негизинде булар ушул мени биздин кылмыштын алкагында ушул иш кылды, мени улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасын взятка менен кармайбыз деп мага $5 миллион даярдашкан. $5 миллион даярдашып, анан ушуну Ташиевке беребиз деп даярдашкан. Бул жерде чет элдик дагы бир-эки башка кызматтарда катышканда. Бирок биздин балдардын кыраакылыгынын негизинде ошол мошенниктер да кармалды. Бардыгы $5 миллион да алдык. И мамлекетке өткүзүп койдук. Алар мени билбейт окшойт. Ташиев эч кимден эч кандай бир сомдогон акча взятка албастыгы. Бул аларга сабак болду да. Мына ошентип Не керек болса. Беребиз, Снова. Тебе? Сетин скаттан келди. Канча балаңыз бар эже? 3 балам бар. Кечке от чыгасызбы? Жок, Азыр мындай. көмүр жок да. Көмүр жокпу? Көмүр жокпу? Жок да. Отун көмүр жок. Атың кетсе? Алина? Ай, молодец. Жүр. Onlar үй шарты ушулай да. Сен өзүң жасадың ба? Ай, молодец. Молодец. Туғандар, келіңіздер, қараңыздар үй шарттарын. Көмірлер жоқ, даже үй суық, суықтығын айтпау енді. Невозможно, туғандар. Үйдің суықтығынан даже отырған болмайды. Кимде ким жардам қолын сунам дегендер болса, туғандар. Жардам қолын суныңыздар. 507 507 187 187 387 Ембак Асел кірбек чарқыландар. Бар ежеке, общий. 3 балаңыз бар, жалғыз бағасыз ба? Өзіңіз не жұмыс қыласың? Посудомойка. Посудомойкада?